Мендешим аялдын акысын бериш керек. Бул көчөдө жүрүп зина кылган арам маселесинде күнөө болуп эсептелет. Албетте сойкуга барган, аларды кылган, ушул иштерди уюштурган бардыгы өзүнө жараша күнөөсүн алат. Ошого баргандар дагы өзүнө жараша күнөөсүн алат. Бирок аялыңыз, ак никеңиздеги аялыңыздын акысын берүү бул милдет. Эгер кылбасаңыз күнөөкөр болосуз. Аялдын акысын бериш керек. Ал эми турмушка чыкпай жүргөн, мисалы кээ бир кыздар бар, базары кызып туруп дагы чыкпай жүргөн да, атайлап чыкпай коет, ошолор да акыретте жооп берет. Үйлөнбөй жүргөндөр дагы жооп берет. Ден соолукка байланыштуу, башкага байланыштуу болсо макул. Эгер кызга эч ким келбей койсо дагы, колун сурабай койсо дагы, бирок барып бирөөгө тиейин десе эч ким албай койсо дагы, ушул маселелерде макул. Бирок атайлап турмушка чыкпай коюу бул башкаларга туура эмес таасир калтырат. Мынау жүрөт го деген түшүнүк пайда болот. Мынау эже жүрөт турмушка чыкпай жүр. Мынау эже жүрөт. Урматтуу мекендешим, адамга бир эле пикир берүү жетиштүү да. Сиз айтып коюшуңуз мүмкүн, мен ата-энеси 20 жыл бербеген тарбияны мен бузуп кое албаймын, 2 саатта, 5 саатта, 10 саатта, ар кандай сөздөр айтышыңыз мүмкүн. Бузуп коесуз жөн эле. 20 жыл, 30 жыл араң берилген тарбияны сиз 2 саатта, 1 саатта бузуп коесуз. Адамга кылса болот деген эне түшүнүк жетиштүү да. Бир адам келип тыштайт, аркадагы адамдар ошону көрүп тыштайт. Жада калса биз кыргыздар ушундай бирөө кылганды дароо кыла турган элбиз да. Бирөө бир бизнес ачат, аркасынан 20 ошол бизнес кылып алат. Анын машакатын жеңил жыргалын ойлобойт. Дароо келип ошого жабышат. Неге? Акчасын көрүп калды. Мынча доллар чөт экен десе, анын чыгымы бар, питаниясы бар, тамак ашы бар, жүргөн жолдору бар, жүгап келген товары бар, башка анысына кызыктырбайт. Дароо акчаны көрүп, дароо кыла калат. Адамга ошол пикирди гана берсеңиз болду да. Кылса болот экен деген пикирди. Ошолорду берген адам сиз болуп калбашыңыз керек. Урматтуу мекендешим ушундай экен, аялдын акысы. Бирөөсү айтат ошол, жамааттардан бирөөсү келип сурайт да. Мен ушундай зулум кылып жүргөн экенмин аялыма. Аялым башка бирөөгө сураптыр. Ошол мен кутанда багымды да чыгып кетем. 5 убакта мечитте окуйм. Өзүмдүн жумушум бар ошол жакын жерде. Жумуштундай жумуштайм, иштеймин. Аялым күн сайын келгенимде мага эми жумуштан келгенде чарчап келем, башка кылам. Ар кандай формуларды кет жасанат, бирок мен маани бербейт элем. Ар дайым мага айта берет эле, 1 жыл болду, балабыз жок. Көрүнгөн деди врачка, көрүнгөн жокмун. Аял olarak мага дагы өтө көп айтты, ушул бети чыдап туруп айтты. Врачка дагы барайлы, башка кылайлы деп, булагы аракет кылайлы деп. Врачтар ошол айтты, көбүрөөк жакындык кыла. Мен бирок өзүм алсыз эдем. Мен бирок көбүрөөк ушул немени текшерткенди, башка кылганды каалабайт элем дейт да. Жок, текшерте турган маселеди текшертиш керек. Бара турган жерге барыш керек. Колдоно турган каражаттарды колдонуш керек. Врачтар айткан маселеде ден соолукка зыян тийбесе. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бул аманат, аманатка алгансыз, аманатка жооп берүү бар. Буну акыретте дагы жооп бересиз. Ошондой экен, ар ким ар нерсе деши мүмкүн, бирок коомдун бузулуп кетишине, зинанын, фахыштын, сойкулуктун көбөйүп кетишине себеп боло турган маселе ушул бири-биринен ырахат ала албай калат да.